Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Байболот Капарович, саламатсызбы? Диссертациялык кеңештин отурумун баштасак болот. Кворум бар. Кеңештин 15 мүчөсүнөн тыңымлар катышып жатат. Осмонов Özkan Tüsbekич, тарих илимдеринин доктору, Айдаркул Айдаркулдун тарих илимдеринин доктору, Кариева Анара Кариева, тарих илимдеринин доктору, Абутов Байболот Капарович, онлайн режимде катышып атат, тарих илимдеринин доктору, Арзыматова Айнура Тыгайна, тарих илимдеринин доктору, Олпонова Асылбактыбековна, тарих илимдеринин доктору, Жуманалиев Асылбек Жуманалиевич, тарих илимдеринин доктору, Жакыпбеков Жаныбек Жакыпбекович, тарих илимдеринин доктору, Кылычев Акылбек Мукаевич, тарих илимдеринин доктору, Ормушев Асан Сулайманович, тарих илимдеринин доктору, Омурова Жамикат Орозобековна, тарих илимдеринин доктору. Кворум бар. İşte başlığında kандай fikir var? Başlığında bunu tartışıyoruz. Makbul. Gün tertibi sizlerge taratılıp verildi. Birinci Atiyip Ceyendek Seytanliyevичтин Kırgız Respublikasının Jogorku Bilim Beri Sistemasının ekonomikалық tarixi Aşağının içinde 1991-2010 yıllar degan temadalı kandidatlık dissertasyasının aldın-ala korgosu. Hadistegi 07.0002 Atameken tarixi ilmiy yetekçi tarix ilimlerinin doktor profesör Abdurahman Abdullayevich. Ekspertlik komissiyanın kuramı Abutov Baybolot Kaparovich, Jumanaliyev Akılbek Jumanaliyevich, Ormuşov Hasan Sulaymanovich. Birinci mesele, ikinci mesele Jumaliyeva Velera Boronbayeva'nın Yusuf Abdurahmanov'un memleketlik işmerdülüğü diye temadalı kandidatlık dissertasyasına ekspertlik komisyonu düzüyor. Atameken tarih boyunca hadislik ilmi yetekçisi tarihinde doktor profesör Ormuşov Hasan Sulaymanovic'nin alt türlü meseleler bu tarih boyunca kanday Sonuçluklar olarak koymuşlar. Karşı yok bir doğuştan gün tertibi bekitildi. Anda birinci meselenin talkılama ötölü Vakit Ceyendek Seytanliyevичтин atalgan tema boyunca dissertasyasının aldın-ala korgo ekspertlik komissiyanın kuramını ayttık. Abutov Baybolot Kaparovich, profesör Jumanaliyev Akılbek Jumanaliyevich, Ormuşov Hasan Sulaymanovich. Kanday gün tertibi boyunca izleyişin özlük teması bilen tanış olalı. Tanış üçün okumuşluk açı tarih ilimlerinin doktoru Kariyeva Anara Kariyevna verilir. Tarih ilimlerinin kandidat okumuштулук darajasını istenip alуу үчүн изделүүчү Ардиев Жээнбек Сейталиевичтин аттестациялык делосунда Кыргыз Республикасынын улуттук аттестациялык комиссиясынын талаптарына ылайык төмөнкү документтери бар. Изделүүчү Ардиев Жээнбек Сейталиевичтин диссертациялык кеңештин төрагасынын атына жазылган диссертациялык ишти коргоого жана коргоого кабыл алуу жөнүндөгү арызы иштеген жеринен күбөлөндүрүлгөн кадрларды эсепке алуу боюнча үздүк баракчасы. Ардиев Жээнбек Сейталиевич 1959 жылы туулган Кыргыз Республикасынын жараны улуттук кыргыз. 1980-85 жылдары СССРнын 50 жылдык атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин тарых адистиги боюнча университеттин тарых факультетин аяктаган, тарых адистиги боюнча тарыхчы, тарых жана коомтануу боюнча окутуучу квалификациясыга алган. Ошондой эле аттестациялык делода Ардиев Жээнбек Сейталиевичтин аттестациялык делосунда Элчен Аларбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин окумуштуулар кеңешинин диссертациясына окумуштуулар кеңешинин
Диссертациянын темасы жана илимий жетекчисин бекитүү боюнча 2010 жылдын 30 сентябрындагы номер 33 протоколунун көчүрмөсү, диссертациялык Ишен Аларабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин педагогикалык жана гуманитардык билимдер кафедрасында 2024 жылдын 6 июнундагы жыйынында талкууланган талкуунун номер 9 протоколунун көчүрмөсү, илимий жетекчиси тарых илимдеринин доктору профессор Абдрахманов Төлөбекабыловичтин пикири, философия жана илимдин тарыхы, чет тили, мамлекеттик тил жана адистик боюнча кандидаттык экзамендердин протоколдору, изденүүчүнүн диссертациясынын негизги жыйынтыктары боюнча илимий басмаларда басылып чыккан илимий эмгектеринин тизмеси бар. Тизме Кыргыз Республикасынын президентине караштуу улуттук аттестациялык комиссиясынын талаптарына ылайык түзүлгөн. Диссертациянын кол жазмасы боюнча диссертациялык кеңештин эксперттик комиссиясы түзүлгөн. Комиссиянын курамында тарых илимдеринин доктору профессор Абытов Эвол Капарович, тарых илимдеринин доктору профессор Жуманалиев Ахмет Жуманалиевич, тарых илимдеринин доктору профессор Ормушев Азат Сулайманович. Söz izlenүүчү Абдиев Жээнбек Сейталиевичке берилет. Канча мүнөт убакыт берилет? 10 мүнөт. 10 мүнөт, э? Мен белгилеп койдум. 10 мүнөттө. Сиздердин көңүлүңүздөргө Кыргыз Республикасынын жоопку билим берүү системасынын 1991-2010 жылдары деген тема коюлат. Негизги өндүрүш күчү катары акыл эмгеги, ой жүгүртүү жөндөмдүүлүгү болуп атат да. Ошондуктан жогорку окуу жайларында мыкты жакшы билим берүү маселеси мындай актуалдуу маселе катары көтөрүлүп келүүдө да. Ошого байланыштуу биз дагы ошол жогорку билим берүүдөгү билим берүүнүн ыраттуулугу, амнөс өнүгүшү, финансылык жактары кандай болгондугун да изилдеп көрөлү деген неме менен алганбыз. Ал эми өнүгүү ресурстары чектелүү болгон Кыргызстан үчүн жогорку билимди адистерди бүгүнкү замандын ылайыгында даярдоо маселеси актуалдуу экендиги талашсыз. Мындай тарыхый шартты эске алуу менен Кыргыз Республикасынын президенти дүйнө жүзүндөгү өнүккөн өлкөлөр бардык иш аракеттеринде билимге таянуу менен алдыга илгерилеп баратат. Мына ошондой кезекте өлкөбүздө билим берүү тармагына өзгөчө басым жасоо зарылдыгын баса белгилеп айткым келет. Мамлекетибиздин негизги ресурсу интеллектуалдык көрүнгөсү бай, идеялары олуштаган демилгелүү жаштар. Өлкө жетекчилиги мамлекетти өнүктүрүүгө сагым кошом деген жигердүү, демилгелүү, аракетчил, мекенчил жаштардын акыл ресурстарына инвестиция кылуу ийгилүүсүнүн ачкычы экенин жакшы билебиз деп баса берилген. Изденип жаткан маселенин постсоветтик Кыргызстандын тарыхындагы абдан актуалдуу тема экендигин баса көрсөтүп келген дагы бир жагдай билим берүүнүн өзгөчө кесиптик жогорку билим берүүнүн өтө маанилүү экенине карабастан каралып жаткан жылдарда ал маселе ар тараптуу изилдөөгө алынбай келгендиктен анын илимий негиздеги оптималдуу өнүгүү багыттарын сунуштоо зарылчылыгына байланыштуу экендигинде. Жанагындай диссертацияда каралып жаткан аралыгында Кыргызстандын билим берүү системасы өлкөнүн башка сфераларынан айырмаланып өтө көп жолу реформаланган. Бул жылдары бир нече министрлер алмашып, бул жол менен ар кандай өнүктөгү маанидеги, деңгээлдеги жана милдеттеги билим берүү тармагы кээ бир жаңылыктарга жана жетишкендиктерге ээ болгон. Айрым көрсөткүчтөр боюнча көркөмдүк жана жүргүлүк деңгээлдеги жетишкендиктер да болгон. Бирок Кыргызстандын билим берүүсү, анын ичинде кесиптик жогорку билим берүү тармагында олуттуу жетишпестиктер кездешет. Соңку жылдарда кандай мүнөз жана багытта иштеп келсе, 20-жылдын башында деле олуттуу өзгөрүүлөрсүз эскиче кала берген. Муну менен жогорку окуу жайларды өнүктүрө турган негизги базасы бүгүнкү замандын талабына ылайыкташтырууга, өнүктүрүүгө муктаж. Азыркы учурда өлкөнүн бардык тармактары олуттуу реформалык кыймылга келип, өзгөрүп жатканда биз изилдөөгө алган маселе дагы андан артта калбаш керек. Ошондуктан бул маселе Кыргызстандын коомдук илимдеринин, ошонун ичинде тарых илиминин алдындагы учурдагы актуалдуу маселелерден экендиги талашсыз. Диссертациялык изилдөөнүн максаты 1991-2010 жылдардагы
Кыргызстандын рынок шартта өтүшүнө байланыштуу анын жогорку окуу жайларынын экономикалык тарыхын изилдөө болуп эсептелинет. Алдыга коюлган изилдөөнүн максатына жетүү үчүн темада камтылган бардык маселелерди терең жана кеңири ачып берүүгө байланышкан төмөнкүдөй милдеттерди койдук. Жакшы, милдеттериңиз эми коргоого кандай жоболорду алып чыгып атасыз? Ошого токтолуп анан жыйынтыктарын айтсаңыз. Алып чыккан диссертациянын негизги жоболору төмөндөгүдөй. Илимдин жетишкендиктерине негизделген интеллектуалдык адам эмгегин, коомдун өнүгүшүндөгү приоритеттүүлүгүн өзгөчө орду жана коомдук өнүгүүнүн мындай потенциалын өркүндөтүп тургучу экономикалык инвестициянын зарылчылыгы тууралуу дүйнөлүк жана атамекендик теориялар менен концепциялар жетишерлик. Алардын тиешелүүлөрү диссертациялык изилдөөнүн илимий теориялык таянычы болду. Маселенин актуалдуулугуна жараша бул темага арналган эмгектер коомдук илимдерде бир топ эле десек болот. Алардын ичинде окумуштуу тарыхчылардын эмгектери да аргын. Бирок жогорку билим берүү системасынын экономикалык маселеси өзүнчө тема менен жеткиликтүү деңгээлде изилденip так баасын ала элек. Изилдөөнүн максаты менен милдеттерин так жана оптималдуу аныктап алуу диссертациялык иштин талаптагыдай аткарылышына чоң өбөлгү болду. Тарых илиминде кеңири колдонулуп келе жаткан илмий изилдөөнүн бир нече методдору менен концепциялардын негизинде системалаштырылып, оптималдуу пайдаланылган методологиялык база диссертациянын илимий деңгээлине олуттуу негиз болуп берди. Суверендүү Кыргызстандын өз алдынча жогорку билим берүү системасынын калыптанышында жана анын башка принциптерине таянган жаңы экономикалык негиздерин түзүүдө Конституция башталган бир нече закондор менен токтомдордун кабыл алынышы, буйруктар менен директивалык мүнөздөгү документтердин чыгышына чоң мааниге ээ. Постсоветтик реформалардын жүрүшүндө калыптанып жашап жаткан Кыргызстандын жогорку билим берүү системасы үчүн өтө маанилүү маселе анын эффективдүү экономикалык базасын түзүү болгон. Бул багытта бир нече экономикалык моделдер кабыл алынып, ишке ашырылган. Кыргызстандын жогорку окуу жайларынын негизги экономикалык системасы катары мамлекеттик, жеке менчик жана мамлекеттик чет өлкөлүк каржылоо модели ашырылган иштерден. Дүйнөлүк жогорку билим берүүгө татыктуу интеграциялануу, чет өлкөлүк инвестицияларды активдүү тартуу жана жаштарды дүйнөлүк жогорку билим берүүгө кеңири аралаштыруу максатында киргизилген ар кандай мүнөздөгү жеке менчик экономикалык моделинин негизинде ачылган чет өлкөлүк жогорку окуу жайлар дагы өз ордунун табышты. Бул негизги жоболор. Биз бул изилдөөдө Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын билим берүү системасындагы кандай деңгээлде шартта өзгөрүүгө, өнүгүүгө ээ болуп аткандыгын экономисттердин көзү менен кароого аракеттенип көрдүк. Мен негизинен эң негизгиси буга байланыштуу бир катар топтогу эмгектерди карап чыгып, конечно, тиги тарыхчылардын эмгектеринин баары тең көбүнчөсү билим берүүнүн педагогикалык жагына көбүрөөк көңүл бурулгандыктан биз бир нече экономисттердин ушул темага жүзө-жүз байланышы бар экономисттердин эмгектерине таяндык да. Алардын көрсөткүчү боюнча Кыргыз Республикасындагы мамлекеттик окуу жайлардан сырткары жеке менчик окуу жайлардын келип чыгышы, аларды өздөрүнүн өнүгүшү үчүн каражатты табышы, ал каражаттардын булактары жөнүндө мындай кеңири маалымат берүүгө аракеттендик да. Сунуштарда мындай дедик да, тиги ушул окуу жайлардын өнүгүп өсүшүнө закондор менен жана башка мамлекеттик тыюу салуулар менен мындай кармап турбастан жогорку окуу жайы өзүнүн өнүгүшү үчүн инвестицияларды кеңири тартууга мүмкүндүк берилсе жакшы болот эле депчи. То есть мындай ишкердик жагына кеңири жол берилсе деген мындай неме оюду айтып атабыз да. Анткени жалгыз гана студенттер төлөгөн каражат менен андан ары өнүгүүгө мындай мүмкүндүк болбойт экен да. Анан жанагы дагы эң чоң булагы катары чет өлкөлүк студенттердин келиши жана экспорт образование деп айтып атабыз да. Ошол эң чоң булактардын бир катары роль ойноп атат. Анан ошол мезгилде биз караган мезгилдин ичинде 91-92 жылдан баштап эле ушул кыймыл немеге ишке кирген экен да. Бирок
ана өнүгүшүнө өтө көп мындай жолдор жетишсиз болгондуктан анан ошого карата закондор дагы чыкса деген эмени ұсынысты айтканбыз да, бирок действительно бүгүнкү күндө ал аябай эле алдыга кетти. Jamiyet Jakubbekovич, Bahattin Doktor, Surabaya. Sizden alt referatınız bayan hazır tanışıp atarız. Sizde bunları sorun. Birinci yıldan 2010 yılga çeyinki mezgilde izleyeceksiniz. Çogurtku bilim berүү sistemасынын экономикалык тарыхында. Анын натыйжасында 6 практикалык сунуштарды жазыпсыз. 18-ci bette Abdülhamid. Benim sizde sorum bunday. Siz ошол 6 praktikal sunuştun barında ilim öndürüş, anan ilim özgür çıkarıp salgan 5 üniversitede ekonomikалық erkinlik, memleketlik fiskallık көзөмөл, ушуларды практикалык sunuştарды бергизгенсиз анализ негизинде. Ал эми кайсы гана козголбосун штаб салган борбордо же болбосо региондордо болобу негизги белгиси биз ойлойбуз сабак берген ошол балдарды студенттерди окуткандан тышкары дагы бир негизги функциясы вуздардын бул илим жагына көңүл буруп окуучулар даярдап керек болсо аспирантураны ачкан деңгээл деп ойлойбуз. Сиз ушул илим жагына эч кандай көңүл бурбаган сыяктуу бирдештик айтылбаптыр. Бүгүнкү күндө сиздин диссертация 2010 жылы чектелгенде карабастан ошол ар кайсы вуздар региондогу вуздар болобу, борбордогу вуздар болобу өздөрүнүн илимге карата болгон мамилесин тактап жатышат бүгүнкү күндө. Сиз ушул биздин Кыргызстанда азыр жашап аткан болуп аткан PhD, кандидатский, докторскийге кандай конкреттүү сунуштарды киргизе элебиз? Ошол сиз киргизген сунуштар практикалык бүгүнкү күндө вуздардын ишмердүүлүгүндө ишке ашалабы же бул жагына көңүл бурган жоксузбу? Менин суроом ушундай. Канчалык бүгүн биз силерге көп суроо берсек, ошончолук защитада азыраак суроо оңой болот деп ойлойм да. Суроолор мындай, менде бир нече суроо пайда болуп атат. Мен дагы авторефератты окудум, азыр ошо автореферат боюнча биринчи суроо силерде объект менен предмет окшош экен. Ошол эмнеси бул эмнеси объект, эмнеси предмет силер менимче муну аябай жакшы керексиздер. Анан эң негизги мени кызыктырган могу практикалык сунуштар. Необходимо снизить деген, особенно в области контроля, снизить вмешательство госорганов в экономическую деятельность. Ушуну бир расшифровка кылбасаңар, муну ар кандай түшүнсө болот да. Эмне дегенде, кээ бир вуздарда мына чыгып атат, коррупция болуп атат дегендей, нецелевое использование болуп атат. Анан силер вообще в области контроля необходимо снизить вмешательство. Ну, вмешательство эмес, госоргандардын алдында гос эме болгондон кийин вмешательство эмес, башка мындай сөз болуш. Закон ченеринде болгон нерсе, ал өзүнүн жолу менен болуш керек. Балким анчалык жакшы жолго коюлбай, анда ошо жолун силер көрбөш керексиздер. Анан могу экинчи привилегии, представленные 5 особым университетом, распространить. Ушул 5 особый университет деп атап көрсөңөр, ушул 5 особый университеттин привилегиясы башка мындай башка вуздарга жайылгандай эмне яратып кетти. Анда сен аны жазыш керексиңер. Ошол 5-өө түбүнө тетиги укмуш болду, ошону эми киргизели деп. Мисалы болбосо түшүнүксүз болуп атат да. Анан распространить деген ушул. Экинчи, ушул эле эмеде коммерциализация научной работы. Муну да расшифровка бербесеңер, ар кандай түшүнсө болот да. Эмне деген коммерциализация научной работы? Негизинен мына бүгүнкү күнү аябай кызык эмелер болуп атат да. Бизде
вузтардын арасында система оплаты, ошол эле экономика жагынан мына мектептеги мугалимдердин айлыктарын көбөйттү, наукадагы тиги иштеп аткандардын көбөйттү. Ама вузда иштеп аткан научный работник мына биз эмне болду? Ал кандай болуш керек? Менимче силер экономический жагын карап аткандан кийин ошол жагында кичине мындай айтып кетсеңер жакшы болмок да. Анан дополнительный источник. Мен мындай суроо табайын дегем да силердин ошо эмгегиңерде. Ошо инвестиция болуш үчүн эмне керек? Биз жана бул партиянын убагында усилить, ускорить деп анан ошону аябай критика кылчу. Силер тиги усилить деп эле жаздыңар, аны мындай жолун көрсөтпөй депчи. Силер да жазып атасыңар ошо инвестициялар демеш керек. Кандай? Ошо бүгүнкү күнү мындай инвестицияны өзүнөн мындай жакшы алып келген бир жогорку окуу жай барбы? Ошону биз флагман катары үйрөнүп, мамлекет бөлгөн эмес, грант эмес, башка бир жол менен табылган инвестиция. Ушул мондай жол деп силер эми ушул экономикалык тарых боюнча силердин мындай адис болуп атасыңар да. Силер бир топ институттарды мындай окудуңар, тааныштыңар. Ошонун арасынан кайсы сабак, кайсы модельди биз алып башка вуздарга ушу инвестиция боюнча биз бүгүн тартууласак болот деген силерде ушундай тыянак чыкса, менимче аябай жакшы практикалык сунуш болот эле да. Рахмат. Рахмат. Жана кол көтөргөн доктор Асылбек Бекмурат, тарыхындагы доктор профессор. Биринчи суроо боюнча сиз ушул автореферентти жазып басты. 91-жылдан бери несколько программ было освоено, да, в рамках образовательной системы. Вот, к примеру, кадры 21 века в 95 году, образование 96 года, ракет 98 года. Если у вас тема звучит как экономическая история, и тем более вы здесь указываете, что у вас были доступы к архивным документам, есть ли у вас экономическое обоснование и экономический анализ реализации данных программ? Потому что я тоже участница кадры 21 века. Единственное, что я не смогла уехать в Венгрию, но я знаю очень большое количество наших студентов с нашего национального университета уехали в тот период, но многие не приехали. Потому что цель кадров 21 века это было внедрение новых знаний, новых специалистов в экономику и развитие нашего государства. То есть здесь нужен четкий такой расчет, сколько мы потеряли на образование наших студентов за рубежом, наших государств, и какой вклад в политическом, государственном плане вложили эти программы. Второй вопрос у меня касается методологии. Если ваша тема звучит как экономическая история, то здесь я хотела бы увидеть, какие критерии именно с экономическим уклоном вы выставили в своей диссертации для того, чтобы оценить и проанализировать реализуемую программу. То есть, здесь вот звучит, может быть, сухо. Вот третий пункт: для достижения цели исследования была использована обширная методология, включая методы исторических, так и других общественных наук. Здесь у вас должны быть уже на стыке как экономических, статистических данных, которые дают хороший анализ. И по поводу третьего вопроса, практические рекомендации. Я здесь согласна с коллегами. Практические рекомендации очень скупые, вам нужно дополнить. Особенно здесь пункт 2 и 5 особых университетов. Сегодня их 11, по-моему, вместе с региональными вузами. То есть было бы хорошо обосновать, какие они привилегии за эти год-два развития получили экономическое обоснование, потому что там пересматриваются программы учебные, пересматриваются зарплаты преподавателей, то есть все в купе. И здесь у вас звучит вопрос по поводу инновации, да, бизнес-инкубаторы, стартапы. Здесь хотелось бы увидеть, какие новые инновационные подходы вы можете предложить для развития образовательной системы в целом и вузов. То есть сегодня искусственный интеллект очень активно внедряется. Пример: Казахский университет Абая, институт имени Абая в Казахстане, он использует искусственный интеллект для оценки и контролирования всю работу деканата, первых-вторых курсов. Сочинский университет, который внедрил искусственный интеллект и использует для оценки преподавателей. То есть отсюда и зависит их заработная плата.
И третий момент у нас сегодня дополнение к трудовому трудовому кодексу было недавно. То есть нужно рассмотреть часы оплаты офлайн, онлайн присутствия, потому что это достаточно очень серьезный вопрос на уровне законодательства. Спасибо. Доктор, профессор. Жинбек Сейталиевич, менде мындай суроо. Диссертациянын хроnologия рамкасы 91-2010 жылы экен. Вот биринчи суроо, эмне үчүн 10 жыл менен токтотуңар? Ошону алдыңар. Бул биринчи вопрос. Биринчи суроо, экинчи суроо, могу практический рекомендацияда жазып турсаңыз жанагы региональный вуздарга. Ошону сиздин жеке оюңуз. Может, жеке эмес, диссертацияда эме основной вывод. Ошолорго бериш керекпи же бербеш керекпи региональный вуздарга, мисалы Нарвинский университет, Каракорский университет, Таласский госуниверситетке азыр ошо особый статус ошолорго бериш керекпи же бербеш керекпи? Экинчи суроо. Вот анан жанагы могу основной положениеда дагы мындай аябай жакшы иштеш керек. Анан бир да сөз жок баллонский система боюнча. Да? У основной положение. Ошону да бир киргизип койсоңуз жакшы болот эле. Темамыз Кыргыз Республикасынын жогорку билим берүү системасынын экономикалык тарыхы деп атпайбы. Азыр сизге көптөгөн суроолор берилди. Ошолорго байланыштуу боюнча, ошол инвестиция, ошол гранттар жана башкалар боюнча. Биз ошол сөзүбүздүн башыбызда бир маселени тактап алсак. Экономикалык тарыхы дегенде сиз эмнени карап атасыз? Эмнени киргизип атасыз экономикалык тарыхына? Ушуга жооп берип койсоңуз. Анан менимче жанагы жогорку окуу жайларга статус берүү маселеси мына өзүңүздөр билесиздер, билим берүү системасында мектепте мисалы үчүн жана гимназия дегендерди жоюп салышты. Ошол боюнча азыр суроо чыгып атат. Кээ бирөөлөрүн калтырып коюш керекпи, же калтырбай коюш керекпи? Кыргызстанга ошол статусту бериштин жогорку окуу жайларга кереги бар беле же жок беле? Эгерде ошол статустун тиги принциптери сакталбаса, мисалы үчүн ал статустун тиги принциптери улуттук университетте сакталган жок. Болбосо статусту берип атканда 5 жыл мөөнөткө чейин анын жетекчилигине тийишүү деген жок деген болчу туурабы? Болбосо мына 2 жылдан кийин улуттук университет директору кызматтан кетти. Кийинкилери четинен кете баштайт. Анда эмесе статустун кереги бар беле жок беле? Рахмат. Жакшы суроолор барбы дагы? Ондай бир суроо пайда болгон жана Акылбек Мукаевич экөөбүз сүйлөшүп калдык. Экономикасын бюджетти көтөрөбүз деп эле адистиги бөлөк жогорку окуу жайлар жанагы медицина багытындагы же болбосо инвестиция келе турган ошолор деле ачып атат да. Ушул боюнча өзүңдүн пикириңди айтып жана сунуштарга киргизип койсоң дагы ошол пайда болот эле. Бүгүн ушул маселе талкууланып атат дейт го президенттик коллегиясында. Ошону киргизип койсоң сага пайда болот эле. Эми жазып алдыңбы же эстеп калдыңбы? Бүт эле эстедиңби? Сразу жок бересиңби? Кичине эмеңди топтоп, эксперт агайлар сүйлөсүн. Бул жерде тиги А дегенде сөздү Абыков Байболот Капанович сизге берели. Мен азыр суроо берейин, анан кийин аксакалдардан кийин мен акырында сүйлөйм. Жээнбек мырза, улмада вот сиздер моундай болуп атат да, хронология 1991 жылдан 2010 жылга чейин деп турат. Биз өткөндө айттык, эмне үчүн ушул 19 жыл болуп калды, же 20 жыл эмес, же 15 жыл. Ошол хронология мен мына диссертация сиздер аткан нускада эмне үчүн ошо хрониканы көрө алмадым да, автореферантымыз келген жок, мен аны бизге бирок мынау немеде диссертациясына хронология эмне үчүн 91-19 жыл болуп калган. Бул бир суроо. Тактап берсеңиз, экинчиси диссертациядагы таблицаларды карап койсоңуздар, көп таблицалар же 2005 же 2006 менен бүтүп калгандагы калган 10 жылга чейинки маалыматтар жок. Диссертацияларда 91-ден
99-2000 жылға чейинки маалыматтар жок да, дароо эле 99-2000 жылдан 2010 жылга чейин. Бул айтайын дегенimiz диссертациянын ичинде келтирилген маалыматтар, тарбия жана башка түрүндө келтирилген маалыматтар диссертациянын сыртында турган хронология менен балгерде толук болбой калып. Буну кандай түшүндүрөсүз? Бул суроо. Рахмат. Söz vereli Jumanaliyev Akılbek Jumanaliyev kol koyup bergen eken денсаулығына байланышты onu saat versenizler anlara karayım da oldu versin. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Бегмалы Жамгырченов атындагы тарых, этнология жана археология институтунун алдындагы тарых илимдердин доктору, кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу боюнча уюштурулган D07-73-671 диссертациялык кеңештин эксперти, тарых илимдердин доктору, профессор Акылбек Жуманалиевдин изденүүчү Абдиев Жээнбек Сейталиевдин Кыргыз Республикасынын жогорку билим берүү системасынын экономикалык тарыхы 1991-2010 жылдар деген темадагы 07-002 атамекен тарых адистиги боюнча тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жасалган диссертациясынын корутундусу. Толук окуйму? Sertifikat geçti müçülleri bugün bizge Jээнбек Сейталиевдин Кыргыз Республикасы жогорку билим берүү тармагынын деп оңдо десем боло эле системасы деп бериптир. Биз качан кайсы убакта Россия империясынын орустардын саясатынан кутулабыз деп канча жолу айттым, макулдап коюп эле системага кирип кеттир. Кыргызча татынакай сөз турат. Тармак деген. Билим берүү тармагы деп ишен аларбаев байкуш канча жыл кыйналып жүрүп ушуну алып келсе, эми системага киргизип коюп атканы кичине одонораак болуп атат да. Анан Жээнбектин бир жакшы жетишкендиктери архивде аябай көп отуруп, архивден абдан чоң баалуу маалыматтарды жыйнаптыр. Мага эле 5-6 жыл келип биздин Федералдык Кыргыз Совет университетинин архивдеринде көп отуруп, ошол 25 миллиондон ашкан инвестицияны тактап кабилисага түшүрүп аракеттерин жасады. Бул жагынан мен абдан кубанычтамын. Бир айга жакын ошол биздин архив иштеп, анан калган архивде кандай иштегенин билбейм. Бирок диссертациясында Ататүрк Ала Тоо, Манас университети, Политехти, Медакадемиянын баарын чындап, өз эмгеги менен кыдырып, баарына барып издеди. Эми актуалдуу экенин баарыңыздар айттыңыздар. Анан бирок диссертацияда дагы эле үзүлүштүктөр бар. Биринчиси темасын айттым. Колдон келсе өзгөрткөнгө макул десеңиздер. Анан объект субъектисин биринчи эле талдаганды айтканбыз. Экөө баянда окшош болуп калыптыр. Бир жеринде бир эле сөздөн айырмачылыктар бар. Ошол экөөнү оңдосом абдан жакшы болот эле. Анан айтылды эле дагы эле жетишпей калганбы же көз жаздымында кетиргенби? Мен 3-4 жолу айттым, 2 жолу талкууда тең. Биз 2 жолу талкуулаганбыз. Эксперттер статистикалык таблицаларда илимий талдоо жүргүзүүдө дагы эле чабалдыктар кездешип атат да. Ушул биздин тарыхчылар таблицага илимий талдоо жүргүзгөн такыр билбей эле 1-2 сөз менен коюп атат да. Ушул илимий таблицаны илимий талдоо жүргүзсө 4-5 баракка чейин талдоо жүргүзсө болот. Мындай болуп калыптыр, бияга тигиндей болуп калыптыр. Ошол маалыматтарды мындайынан караса да болот, тигиндейинен караса да болот. Инвестициянын каяк жагынан кандай келип атканы. Анан акыркы жолу айткан Жээнбек экөө сүйлөшүп отурганда, корутунду менен сунуштарыңды илимий негизде жазсаң, ушул илимий негизде болбой калыптыр. Илимий талдоо жүргүзүп, корутундуларды дагы бир сыйра карап, анан жана сунуштарды мына бул жерден абдан жакшы айтышты, абдан жакшы баалуу сунуштар бар. Ошолордун баарын эске алса, Жээнбек Сейталиевдин илимий эмгеги өзүнүн деңгээлине же болбосо биздин улуттук
аттестациялық комиссияның талаптарына жооп берет. Ошон үчүн мен баарыңыздарды Жээнбек Сейталиевдин диссертациясын колдоп койгонго чакырам. Мен макулмун деген корутундумду бергем. Рахмат. Байболот Капарович, sizge söz кезеги sizde. Hazır ben aşağıdan Urbaş'tan toplaşılamaz Süleyman'ın bu birinciden iyi kıyla yüz görüp kıyla onday taksalık gelgenlik var. Biraz o şekilde geri müthişlikten hareket mevzusundaki mutlu attestasyonel komisyanın talep. Şimdi biz neme şu işin üstünde ençinle ekonomi servisi bolgondan keyin ben başın tingenden tegirip oturup aran formaga da alып келгем да. Neme için? O ekonomik nemesine kanday neme. Yani ekonomistler emgeklerini karap gördüm. Alardın nemesi takır başkaça bolot eкен. Alарды bundan salayın desem men tarih nemem takır başkaça bolop kalat eкен. Анан бирок эми негизи жана бул берилген айтылган менен баарына туура мен деле ошондо не эткем. Жанагы 3-чү бапты туура бөлөм деген бөлөм. Аны жана жетпей калганы мен дагы бир топ материалдарымды киргизе элекмин. Ошо 2 бапка бөлөм да 3-чү бапты. 3-чү 4-чү бап болот. Ошо менен тиги бөлөм чыгат. Bölümdü götürüş gerek. Götürüm. Ооба. Ар бир параграфка кошсок, бул материалдар бар экен. Бар ана. Жетсем ана. Анан тиги эмне үчүн 91 деген суроо көбүрөөк болуп калбадыбы? Бул менин темам 10-жыл бекиген. 10-жыл мен ошондо 10-жылда мени бүтөм деп неме алып калгам, ошо боюнча калып калганда, анан мен ал уже бекип калып не болуп калган теманы кайра өзөргө алган жокмун, ошо боюнча эле калтырып койгом да. 20 жыл ичине эгемендүү менен көз карандыкты айтып атат. 90-жылы 15-декабрь менен 91-жылы 31-август айтып атат тиги. Мен именно 91-ден баштап койгонбуз да биз. Редакцияларда коюш керек. Это не принципиальный вопрос. Просто редакцияга коюш керек. Анан чындыгында мен бул кийинки немеге шашылыш неме менен көбүрөөк жана кетирип койдум. Мен өзүмө белгилеп койгом. Кайсы жерлерде ондоп, кайсы жерлерде кошуп, кайсы жерлерде түздөй немелерчи. Анын баары турат. Ошол немеден кийин мен алдымда убакыт бар да, анын баарын жасап чыгам. Буюрса. Анан жана суроолор боюнча дагы айткандай илимге көңүл буруп турду. Илимге иштин ичинде биз неме кылдык, карадык. Ошо именно илимдин өнүгүшүнө кайсы каражаттардын эсебинен вуздар өнүктү. Эмнеси менен? Анан кайсы вуз инвестицияны көбүрөөк алды, каяктан алышты, кайсы фонддон келди, ошолор жөнүндө бар да, биз аларды карап неме кылдык. Анан, конечно, биз илим менен өндүрүштүн байланышы жөнүндө дагы мындай неме карадык да. Анан тиги бар ал ичинде. Андан кийин илимди карабаса болбойт. Ооба. Именно немеде бар агай. Ошо мен ошо тиги именно жанагы инвестиция болгон үчүн, каражат болгон үчүн илим өнүгүп атат да. Анан неме коммерсация боюнча коммерциализация деп атпайбы? Бул жерде биз мындай деген немеге келгенбиз да. Мурунку ошо 10 жылга чейинки неме боюнча жогорку окуу жайларында мындай кандайдыр деңгээлде чектөө болгон сыяктуу болуп тур да. Анан биз жанагы Моореке 5 университетке берилген статус деле ошол башка университеттерге да тараса мүмкүн алардын андан ары өнүгүшүнө шарт түзөт го деген ой менен неме кылганбыз да. Жок, просто мүмкүндүгү көбүрөөк болот деген ой менен неме кылганбыз да. Реального, нереального. Ну, Им ушу региональный устав берген
научный уставы арамарам жетіп Ошон үчүн аларда ошондой статуска ээ болсо балким мүмкүндүгү көбүрөөк болобу деп атпайсызбы? Илимий иш, бияқта мындай билбейм дебей, беришилеп, ойдан чыкырыксыңар. Дагы кандай суроолордор ошого жол бериңиз. Анан жанагы чет өлкөлүк студенттердин көп болушу боюнча чынында вуздардын немесин салыштырып караганда биринчи эле эң көп чет өлкөлүк келген студенттер бул медицина академия экен. Мен жана архивдин немесине карап көрсөм, ар бир студент фамилиясы менен келгенден бери мына келип анан канча акча төлөйт дегенден бери бар экен. Ошонун баарын карап көрдүк да, анан кийин ана медициналык тараптан акча көбүрөөк түшкөнүн көргөндөн кийин башка вуздардагы ушундай немени ачышып, өзлөрүнүн профилине туура келбесе дагы. Ошо туурамы туура эмеспи? Эми мына ошол жерден мен карап көрдүм, жанагы КРСУ мисалы. КРСУнун немесе медициналык факультети өзлөрүндө мүмкүндүк жок болгондуктан алар мед академия менен келишим түзүшүп, ошол жактан окутушупкан. Договорлор турат. Ошол окутуу жөнүндөчү. Анан мындай деп өзүнүн немесин өтүп атпагандан кийин эффективдүү эмес деген неме ойдо болду. А дипломду КРСУнун дипломун жасалат. Жок, ошо. Келишимдери турат, окутуп бергиле депчи. Завод имени Ленина на коленках пишут лекции. Завод имени рецептор же ошо тутушат. Жумалиевдин жана эмес. Жумалиевдин тете кепис электроду висет жатат. Ошонун баарын жазыш керек го, вот именно ошо контроль жок баягы мындай. Основной положение. Бүгүнкү президенттин администрациясынын коллегиясына шилтеме кылып эле жазып коюш. Жылы 91-ден 2010 чейин билим берүү системасында гана эмес, жалпы экономикалык Кыргыз Республикасынын өнүгүүсүндө абдан көп көйгөйлүү маселелер көп болгондо, анан ошол маселенин ичинде билим берүүнүн сапаты кандай болгон, анан ошол мезгилдин бүгүнкү күнгө таасир тийгизип атканы дагы ошол мезгилдин начар болуп, билим берүүнүн жана коррупциялык системалары көп болуп, ошол мезгилдеги көптөгөн жанагы жеке менчик билим берүү окуу жайлардын ачылып кетиши дагы ошол азыркы билим берүү системасына аябай чоң таасирин тийгизген да. Эми биз мисалы региондун эле ичиндеги чоң окуу жайларды бири бири менен салыштырып көргөндө дагы мындай ичибизден эле материалдык техникалык абалы асман менен жердей болуп келет да. Ошол жагынан караганда дагы диссертация абдан актуалдуу нерсени караган. Ошо экономикалык именно кандай ички инвестициясы, тышкы инвестиция деген маселелерин караган. Мен дагы жогорку ага эжелердин айтып кеткен ой пикирине кошулам дагы, ушу выносимый положение жобосу, жобого алып чыгуучу жобого ар бир параграф, ар бир главаңыз боюнча жакшы жобо алып чыксаңыз, анан жана практикалык сунушка бүгүнкү күндөгү көз карашты дагы салыштырмалуу берип койсоңуз абдан жакшы болмок. Жемик Сеталевичтин диссертациясын колдоого чакырам. Бул диссертация бүгүнкү күндө актуалдуу темалардын бири. Колдошубуз керек деп ойлойм. Кечин атам деп. Жанагы эксперттер айтпадыбы, могу темасын система өзгөртүш керек деп. Мен ойлойм, ушул бойдон калтырса деле болот. Анан система деген бул эми научный мындай өзгөртүп, кыргызчага өзгөрткөндө бул не принципиально деп ойлойм. Анан 91 анан 2010 дегенде эле калтырса болот. Эми 91 ким айткандай Баболовка барып чыкканда эми 91 анан 2011 деп жазмак керек. Обычно мындай мемлекет даталар жазылат го. Да, 5, 20, 30 дегенде. Анан мне кажется, это все не принципиально, ушуну калтырып эле коюш керек. Как есть, так и есть, нормальная тема. Потому что муну азыр эми бир сөз үчүн эми кыргызча эмелкеле десеңер бул дагы кетет да ар жака. Өзгөртүш керек кыргызча. Вот. Бүгүн 5-ши күндө дайыма кыргызча кийип келебиз, кыргызча сүйлөйбүз. Үчүн мамлекеттик тилди мындан өркүндөтөбүз. Анан биз баарынан эле качып, бул научный, бул тигинден эле кыргыздын өзүнүн улуттук наркынан, улуттук духунан, улуттук тилинен качып, илимий дей берсек, анда эч убакта биз тура албайбыз деген маселени ой керек. Ошон үчүн мен сунуш кылат элем, которуш керек система деген. Же орусча жазыш керек толук, же кыргызча жазыш керек, туурабы?
Жарым орысша, жарым орысша оқыды қандай қалады? Мындай тиги ишти караганда халкы болуш керек. Халкыдан тиги сунуштар түшөт. Эми бул система дегенде которуп койсо мындан эчтеке деле болбойт, бирок Айнур Аткаевдин айткандай системада эле берилип жүрөт. Мисалы үчүн билим берүү системасы деген сөз бар. Тышкы иштер министрлигинин системасы деген бар. Бирок которгондо биз тиги сунуштуулар эмне деп которуш керек? Система дегенде эмне деп которобуз? Тармаган отурушта болуп калат да. Бул маанисине жараша отурулуш керек. Ар бир нерсенин мааниси бар да, ошого туура келгендей кылып которуш керек. Муну карап көрөсүз дейм. Анан экинчиден, теги бул азырдагы ВАКтын өздөрүнүн баягы эмелери бар да, тартиптери. Бул Жээнбек Сейталиевич канча жылдан бери ушул теманын үстүндө эмгектенип келатат, жазып келатат. Улам бир революция болгон сайын тыштап коюп басып кетет. Ошон үчүн тиги ушул күнгө келип отурат. Азыр мунусун которгунун десек, бул дагы артка кетет да келбей коет. Ошон үчүн бул качып кетелегинде кармап калып, муну аягына чыгарып жаптатыш керек. Болбосо 75ке чыгып кеткенде келбейт уже. Же дагы 4-революция болот. Ооба. Ошол койсун. Защита болордун келбей коет, э? Кандай документ сиз? Бүгін жаңа қыздар сөйлеп отыр деп атайын десе біраз сілерден актуальность аябай жакшы тема барыбыздан аны айттык. Мен дагы кошумча кылат элем, эмгектерин карасаңар 15-жылдан бери эмгек эле канча чыгып атат да статьялар. Иштеп келатат. Мен мисалы билген эмесмин бул диссертация жазып атканын. Азыр мына окуп жакшы болуп турду атам. Эмне дегенде тема аябай кызыктуу и ар бир тема боюнча өзүнчө бир тыянак чыгарсаңар, ушу тема эмес, жана глава боюнча заключенияга мисалы силер эл аралык байланыш, эл аралык университеттерде жазып барсаңар, ошолор кандай биздин эмебизге тарыхыбызга мындай плюс минустарын эмеде жок да, заключенияда. Ошонун эмесин бияка бир тыянак чыгарып койсоңор жакшы болмок. Ошондой нерселерди баарын мындай тез ордуна келтирип, чынчына келгенде могу 5 статусту деле бул кыска сөз менен эле айтасыңар деп. Не дегенде силерде 10-жылга чейин негизги силер филологияга кирсеңер, 5 университет жакында эле чыкты да. Ошондуктан ошо эмеңерди жана баарын тең бир иш кылып алып, нормальный кылып алып келсеңер, мен дагы мына азыр Акбек Мукаевич айткандай, анан тиги өзгөрүүлөр болуп кетсе, тарыхта кыйын да, улуттук бир өзгөрүлүп кетет. Башка көз караш болуп калат. Анан кайрадан бүгүн эле эмне болду да дагы көрөбүз. Ийгилик, мен да колдойт элем, рахмат. Актуалдуулугун эсесире. Актуалдуулугун ушундан да көрүш керек. Бир 6-7 жерде актуалдуу деп жазып. Мындан артык кандай актуалдуу болуш керек? Эми жыйынтыктайды бир пикирге келип калдык. Жана туура айтышты көлөмү жөнүндө, анан библиографияны оформить этүү жөнүндө. Дегенде тияктагы адис эксперттерге белгиче техникалык эксперт деген комиссия иштейт да, техника. Уруксаат берсеңиздер, диссертациялык кеңештин токтомун бекитип өтөлү. Биздин диссертациялык кеңеш токтом кылат. Абдиев Жээнбек Сейталиевичтин Кыргыз Республикасынын жогорку билим берүү системасынын экономикалык тарыхы 1991-10 деген темадагы кандидаттык диссертация боюнча диссертациялык кеңештин эксперттик корутундусу бекитилсин. Экинчи, Абдиев Жээнбек Сейталиевичтин тарых илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алыш үчүн жазылган Кыргыз Республикасынын жогорку билим берүү системасынын экономикалык тарыхы 91-10 деген темадагы диссертациялык иши ата мекен тарыхы 070002 адистиги боюнча коргоого кабыл алынсын. Макул дегендер кол көтөрүп коюңуздар.
makul, karşı kalış yok bir doğuştan korova kabul alındı. Yetekleyici mekeme katarında Kırgız Türk Manası Üniversitesi'nin tanık bölümü soruşturuldu. Yetekleyici mekeme katarı. Rasmi yapanın, birinci rasmi yapanın katarında tarih bilimlerinin doktor, profesör olmuşum Hasan Süleymanovich soruşturuldu. İkinciye kimdi sonuç versinler? Bu boyunca hadislerden var mı? İkincisine bir yerde sonuç yokken siz açsanız da ikinci abonentler kandidat noktada. Kandidatlardan kimdi sonuç bulsa o kimdiki yapın o bir tema. O bu şey. Üniversiteden de olmayı mı? Атамбаева Лоцманның тарихына 75 жасады ма? Kim? Атамбаева өтті. Yok, Atabey'le hiçbir şunda ne oldu da geçelim ama. Hasan Süleymanovich, ikinciye Bedelbayev, Asgar Bedelbayevich. Tora gelebilir mi mesela? Biz işte yerlerden tora gelip de karşılık yok ha. Anda bu mesele bitti. Benim dayandanım sen yapacağım. Yine çıkıp kan işte koysamız. Cenab-ı Hak. Bayıldı, çok bırakmaz ki.